билип алып туруп, зачем вы артиста тут включаете, да? Өкмөт мыйзамдарды алып келип атат. Бүтүн Кыргызстан каршы чыгып атат. Эмнеге? Өкмөттү сындырыш керек да, өзлөрү бийликке келиш керек. Молодецсиңер. Элдин көзүнө мындай бир көрүнөбүз деп эле политический очко алабыз, пиар кылабыз деп эле ошентип. Сыйга сый, сыйга балдык. Биз сизди жашыңызды карап сыйлап жатабыз. Көп сөз айтпай. Тут уже популизмде чек болуш керек. Рахмат, биринчи микрофон. Талаш тартыш, пикир келишпестик бул парламент трибунасындагы кадимки көрүнүш. Эгер ар бир айтылган сөз өз орду менен болсо. Тилекке каршы мыйзам чыгаруучу жогорку бийлик органы эсептелген жогорку кеңештин циркке айланып кеткен учурлары арбып барат. Бул тууралуу депутаттар өздөрү моюнга алышууда. Кадахан Ким-Самоевичуну билип туруп, элге жагынайын деп туруп, бу жерде бардык акылсыздар отурат, ушу жалгыз сабаттуу болгону ушу өкүндүрбөй койбойт да. Эми билесиз буну, 5 колуңуздай билесиз, айланып кетейин. Уятты. Депутаттардын бийлик өкүлдөрүнө карата сын айтып, кемчиликтерин ачык көрсөтүү мамлекеттик кызматкерлердин ишке болгон жөндөмүн арттырат. Бул тууралуу белгилеген серепчилер, бирок айрым учурларда чектен чыгып, бир гана эл алдында өзүн көрсөтүү максатында жөнөкөй кызматкерди басынтканга чейин барышууда деген пикирде. Сөзүңүздү түшүнгөн жоксуз, туурабы? Түшүндүм. Я. Түшүндүм. Нени түшүндүңүз? Кыйналгандыбы же менин айтып атканымдыбы? Парламентарийлер өздөрүнүн арасында дагы мындай учурлар кездешип, жеке таарыныч көздөгөн максатка жетпей калса эле, башканын аброюна шек келтирүү туура эмес деп белгилешүүдө. Урматтуу Адахан Ким-Самоевич, сиз негедир акыркы убактарда жалпыбызды өзүңүз каалагандай эле айтып деп таарынычыңызды, ички күйүтүңүздү бизден чыгара турган болуп алдыңыз да. Сөздөн ишке өтүү мезгили келди. Куру доомат куру сөздү айтуудан мурда ар бир эл өкүлүмүн деген адам өзүнүн өлкө үчүн эмне кылганын таразалап көрүшү керек деген пикирде коомдук ишмер Ахунбай Кошоев. Аны кургак чечен дейт. Бир жерге ишкана курганын көрдүңөрбү? Мадумаров курган ишкана деген өндүрүш жумушчуларга жумуш орун жасаган жок. Ал орустар айтат, словами дом строит. Адахан Мадумаровдун ишмердүүлүгү тууралуу сөз болгондо эле 2009-жылы кол коюлган чек ара боюнча протокол маселеси көтөрүлөт. Серепчилер бул протокол чек ара көйгөйүн чечүүдө бут тосуп келе жатат деген пикирде. Ошол кезде туура эмес иш болгонун моюнга алып, азыр элден кечирим сурап, мындай болуптур, эми мындай болбош керек, сабак болсун баарыбызга деген сөздү айтып, моюнга алып, өзүнүн ишин туура жолго салса болмокта. Депутаттар жакында эле салык кызматынын ишмердүүлүгү боюнча дагы сын айтышкан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров белгилегендей, алардын бири Исхак Масалиев 2012-жылдан 2014-жылга чейин салык кызматын жетектеген. Дал ушул 2013-жылы салык кызматы 1 жылда 37 миллиард сом чогулткан. Ал эми азыр 2022-жылдын 5 айында эле дээрлик 61 миллиард сомдой чогулду. 13-жылда 1 жылда эптеп чогулткан салыкты биз 2,5 айда чогултуп коюп атабыз, урматтуу депутаттар. Балким ошол учурда же бүгүн да а кишилерге жомоктур. Бизге болсо бул факт. Ошонун негизинде биз зарплаталардын баарын көтөрүп атабыз. Кыргызстандагы оюн ишмердүүлүгү тууралуу мыйзам долбоору кабыл алынып жаткан учурда дагы депутаттар арасында кайым айтышуулар көп болду. Это особенно, которые дети бывших секретарей ЦК, бывших министров. Азыркы учурда дагы жашыруун казиного барган депутаттардын көбүн билем. Алар казинодон утулуп, атасы чогулткан мүлктөрүн алдырып жибергендер дагы бар. Алар жөнөкөй карапайым адамдардын балдары эмес. Мисалы, Компартиянын борбордук комитетинин мурдагы жетекчилеринин балдары. Учурдагы депутаттар барып жүргөндөрдүн элдин баары билет. Парламентте кандай гана атаандашуу, сын пикир, кайым айтышуу болбосун, анда саясий маданият, мыйзам сакталышы шарт. Депутаттар эл өкүлдөрү. Алар популисттик кадамдар менен коомду экиге бөлүп жаруудан, коомчулуктун пикирин туура эмес жака буруудан алыс болуусу керек деп эсептешет саясаттануучулар. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.